Кайран гана заман. Илдеттен ел кырылып, экономикабыз урап турган кезде, бийлигибиз камырабай өлкөнүн башкаруу формасын тандап турган кези. Убагында элдин сүймөнчүгү болуп келген президенттер безилдеп качарда жайын таппай, азыркыга чейин калчылдап турганын кантип унутабыз? Парламенттердин ишмердигин айтсак, эл оозунда каркышка айланып, Кудай астында кайталангыс сөздөр менен коштолот. Буга бир гана себеп бар. Балык башынан сасыйт эмеспи? Элди ойлоп талыкпай иштеген жөндөмдүү журт башын тандаганга дареметибиз качан жетет деген ой келет. Баса, ыйман демекчи. Биздин түрмөлөрдө кылмышкерлер менен чогуу биргеликте көптөгөн министрлер, премьерлер, депутаттар отуруп, ошол жерден таалим алышты. Эгерде мурда түрмөгө татыктуу президенттерди бир добуштан тандасак, азыр түрмөдөн келгендерди президент кылып шайлоочу заман келатат. Ойгон, кыргыз элим, ойгон.